Пескоблок чыгаруучу бул кичи ишкана балыкчыдагы жазаларды аткаруу кызматынын номер 51 мекемесинде ачылды. Ишканадагы станокторду Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун каржылык колдоосу менен алынып, рынок талабына жооп берген сапаттуу пескоблоктор чыгарылып жатат. Даяр продукция жергиликтүүлөргө жана жакын жайгашкан аймактын тургундарына сатыкка чыгып, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жумушчуларга айлык маянада төлөнүүдө. Ушул 51 мекеме балыкчыда жайгашкан. Бул биздин тутумда маанилүү орунду ээлеген мекемелердин бири. Бул жерде мына айыл чарба продукцияларын иштеп өндүрүп чыгарышат. Нан продукцияларын иштеп өндүрүп чыгышат. Мекемелерде жаткан соттолгондордун шарттарын жакшыртууга чоң көмөк көргөзөт. Биз мындай жумушту мындан да уланта беребиз. Дагы алдыда көп максаттар турат. Кыргызстанда ушул сыяктуу 50ден ашык өндүрүш аймактары орун алып, ар башка тармактарды камтыйт. Маселен, балыкчыдагы номер 51 жазаларды аткаруу мекемесинде буга чейин набайкана ачылган. Анда бир күндө 600гө чейинки бөлкө нандын 2 түрү бышырылып, каладагы аскер бөлүгүн жана бала бакчаларды токоч менен камсыздашат. Ушул жакта келген осужденныйлар мөөнөтүн өтөп аткандар ушул жакта иштешет. Ушул жакта иштеп, ушул жактан чыккан продукцияны ушу балыкчы шаарындагы элдерге сатабыз. Ошондон ушул жакта иштеген соттолгондор зарплата алышат. То есть ушул жакка келип мөөнөтүн өтөп, түзөлүү жолуна түшүп, анан ушул жактан үйлөрүнө бошоп кетип атышат. Аталган мекемеде өндүрүш аянтын ачуунун башкы максаты эркиндигинен ажыратылып, соттолгон жарандарды эмгекке тартуу менен алардын түзөлүүсү жана кайра социалдашуусу үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү болуп саналат. Гүлбарчы Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары.